Кантип эле массаж менен өт баштыкчасындагы таш түшөт деген суроо менен кайрылыштыр да. Бул жакшы суроо, бирок таш кантип пайда болду деген нерсени дагы карашыбыз керек да. Ошол эле суроого дагы суроо беришибиз керек. Таш кантип пайда болду? Мисалы, таш өт жакшы чыкпай калгандан улам ошол калып отуруп, баштыкчада чогулуп отуруп, эмне кылды? Биринчи кумга айланат, андан кийин биринчи койланат, андан кийин кумга айланат, андан кийин ташка айланып, баштыкчада ташты пайда кылат. Эмне себептен өт жакшы чыкпай калды? Себеби бул жерде оң жак кабырганын астында боордун астында өт баштыкчасы жайгашкан. Анан боордон жалпы өт түтүкчөсү кетет дагы ойнекеличеге куюп берет. Кандайдыр бир себептер менен ошол өттүн каналдары түтүкчөсү, кандайдыр бир себеп менен сфинктероиди, кандайдыр бир себеп менен ойнекеличегинин өзү жыйрылган болсо, демек эмне болот? Ошол өт өзүнүн нормасында чыга албастан баштыкчада калып отуруп, мисалы, койланат, андан кийин кумга айланат, андан кийин ташка айланат. Эми чындыгында биз эмне кылабыз? Массаж менен ошол жыйрылып калган жерлерин бошотобуз. Жыйрылып калган жерлерин бошотуп туруп, сфинктероидин ачабыз, өттүн койланганын сыгып чыгарабыз. Сыккан учурда билинбейт, бирок ар бир киши ошол өттүн койланганы жашыл болуп чыгып кетти деп көрүш керек. Ташты эмес, койланганын чыгарабыз. Эми эмне себептен ташты эмес? Себеби баштыкчадагы таш, мисалы, 8 мм боло турган болсо, демек өттүн протогу 2 мм-ден 4 мм чейин эле болот. Ал протог аркылуу чыгып кетпейт. Эми кээ бир видеолордон көрүп жүрөбүз, же болбосо ичин тазалаганда, очищение кылган кезде бизге дагы алып келип калышат, мынакей таш чыкты. Бармактай таш да. То есть ал каловый камни, ичегидеги заңдан калып чогулуп калгандан улам пайда болгон таш, ичегидеги таш. Эми өт баштыкчасындагы таш 2 мм-ден 4 мм чейин болот, диаметри өт түтүкчөсүнүн. Ал жерден чыккан болсо дагы ал көзгө көрүнбөйт. Унитаздан көрүнбөйт көзгө. Эми биз эмне кылабыз? Иштөө механизмин калыбына келтиребиз. Койланганын чыгаргандан кийин ал жерге кайра боор свежий өттү пайда кылат. Свежий өт өзү баштыкчадагы ташты өзү эритет. Ошол себептен биз өттүн качествосуна дагы иштешибиз керек. Өттүн качествосу жакшы иштеш үчүн эмне кылыш керек? Оң жак кабырганын астынан жалпы өт түтүкчөсү келди дагы ойнекеличеге куйган жерге, сол жак кабырганын астынан уйку бези келет дагы. Уйку безинин каналы өттүн каналына кошулат. Уйку безинин ширеси кандай? Амилаза, липаза ферменттерден турат дагы, алар жөнөкөй эле суу сыяктуу болуп чыгат дагы, качан өт менен бириккенде эритүүчү формага өтөт. Эритүүчү формага өтөт, андан кийин биз жеген тамак аштагы майды, белокту, углеводду сиңирүүчү кызмат аткарат, эритүүчү кызмат аткарат. Андан кийин ичеги биз жеп ичкен тамак аштагы витаминдерди жакшы бөлгөн болсо, андан кан тамырлар жакшы алып кеткен болсо, кан тамыр эмне кылат? Бөйрөккө алып барып куят аны, бөйрөк аны фильтрлейт, андан кийин боор фильтрлейт. Боордон ошол канды фильтрлегенден кийин сарыгып чыккан мусору өт суюктугу деп аталат. Ошол себептен өттүн жакшы иштеши үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Бир эле өткө басым жасабашыбыз керек. Ошол эле учурда уйку без боюнча, бөйрөк боюнча, ичегилер боюнча жалпы карашыбыз керек. Бардыгы биригип эмне кылат? Бири-бири менен сепчикадай болуп иштешет. Ошол себептен мисалы өттүн койланганын чыгарыш, очищение кылып, өттү тазалап коюш, бул 3 күндүк эле процедура. 3 күн 4 күндүк процедура. Эми ошол баштыкчадагы таштын эрип кетиши үчүн жалпы лечение кылышыбыз керек. Ошол эле учурда булчуңдар боюнча карашыбыз керек. Ошол эле учурда позвоночник, омуртканын ортосунан жүлүн кеткен, жүлүндөн нерв тамырлары кеткен, ички орган. Ар башка омурткадан чыккан нерв тамыр кабар берип турат, кабар алып турат дегендей нерв тамырлар сигнал берип турат. Демек, биз эмне кылабыз? Ички органды восстановление кылабыз, а ошол эле нерв тамыр аркылуу омурткага эмне болот? Воспаление барат. То есть ички органдан воспаление болсо, ошол эле нерв тамыр аркылуу омуртка воспаление болот. Демек, биз эмне кылабыз? Ички органдын өзүнө эле карап койгон менен ал 1-2 күндөн кийин кайра эле омурткадагы воспаление через нерв тамыр аркылуу кайра эле ошол ички органга бере берет. Ошол себептен
жалпы комплекс карашыбыз керек. Эгерде кимдир бирөөдө дагы суроолор калган болсо, сөзсүз түрдө астыда номерлерди калтырып кетебиз. Ошого байланышып, жалпы лечение алам дей турган болсоңуз, келип лечение алып, ден соолугуңузду чыңдап кетсеңиз болот. Сиздер менен биз коштошпойбуз. Кийинки видеодо көрүшкөнчө ден соолукта болуңуз.